Биздики мораторий жарыяланды. Бул деген убактылуу мораторий. Мораторий өзү сөз убактылуу деген сөз да. Анан бул убактылуу мурдакы берилген лицензиясы бар компаниялар если мыйзамды бузбаса, баардыгы жакшы болсо, иштей берет ошол лицензия менен. Мөөнөтү бүткөнгө чейин, мөөнөтү бүткөндөн кийин ушу биз узартуу жагын карайбыз. А жаңы лицензияларга, жаңы мындай эмелерге жез, күмүш анан алтынга биз мындай чектөө коюп атабыз. Чектөө коюп атабыз. Себеп дегенде биз мурдараак биз деген 2650 лицензияны берип койгонбуз. Элдин колунда ошонун жартылай иштеп атат. Жартылай иштеген жок. Ошо иштебегендердики эмне үчүн кармап жүрөт, эмне үчүн аткарбайт деп туруп ошолордун лицензиясын бир сыйра карап чыгабыз. Эгерде мыйзамдарды бузуу жолу менен алар иштетпей, жумушчу орундарын түзбөй, налогторду төлөбөсө, лицензияны чакыртып алабыз. Биз кайрадан аны кийинки аукциондорго коебуз. А эгерде баягы иштеп аткан компаниялар болсо, мыйзамды бузбаса, алардыкы эч кандай коркунуч жок, иштей беришет, эч кандай маселе болбойт. Бирок кандай терс көрүнүштөр бар ушул лицензияны? Жок, эч кандай, бул наоборот биз деген ойлоп атабыз. Биз деген азыр деген мындай азыр мораторий жарыялаганым бул бизге убакыт берет. Биз деген мурдакы берилген лицензиялар менен, кожоюндар менен бүгүнкү күндө бетме сүйлөшүп, эмне иш кылды, кагаздарын карап тактап алсак бизге дагы. Эми баягы любой семьяда атасы мындай бюджетти карап, мындай артты карап, балдарын карабаса, балдар тентек чоңоюп калат. Бирок болсо жаман окуйт дегенде, ошондой эле бул ыкма да.